Кудайдын чакырыгы 5 январь. Бүт жүрөгүң менен Теңирден үмүттөн. Өз акылыңа таянба. Бардык жолдоруңда Кудайды таанып бил. Ошондо ал сенин жолдоруңду багыттайт. Бул сөздөр ушунчалык жөнөкөй, бирок ошол эле убакта аткарганга абдан оор. Анткени биз өз акылыбызга таянып көнүп калганбыз. Кандай кылышты билем, өзүм эле туура чечим чыгара алам. Эмне кылышты билип атам, дейт биздин акылыбыз. Бирок биздин акылыбыз Кудайдыкы менен салыштырганда өтө чектелген. Адамдын акылы картинанын бир эле бурчун көрө алат. Алданып калышы мүмкүн. Кудай болсо бизге эң жакшы жолду сунуш кылып жатат. Мага таян. Жөн гана сөз менен эмес, толук жүрөгүң менен таян. Теңирди биз жашообуздун борборуна койгондо, ал биздин кеңешчибиз болот. Биздин устатыбыз болот. Жетекчибиз болот. Эсиңиздеби, Ыбрайым баарын таштап кетип жатып, акылында жеримди таштап кайда эле баратам, аякта кантем деген жок. Өз акылына караганда ал көбүрөөк Кудайга таянды. Жашоодо көп чечимдердин алдында турабыз. Кесип тандоодо, экинчи жарымыңды тандоодо, финансы маселелеринде, күнөө менен күрөштө. Картинаны толугу менен көрө алган Кудайга таяналы. Бул чечимде бизге Кудайдын сөзү жардамга келет. Кудайдын сөзүн окуп, изилдөө аркылуу биз ага таянганга, ишенимде бекемделгенге күч алабыз. Теңир, өз акылыма таянгым келбейт. Бүт жүрөгүм менен сага таянгым келет. Мага жардам бер.